Дордойдо 2-3 продавец менен түрүп сода кылган содадан 10 эсе чоң соданы бир эле киши үйүндө отуруп эле ноутбукта соданы кылып коюп атат да. Жаңы иш баштайм деген киши биринчи өзүнүн жөндөмүн аныктап алсын. Шакарап деген стратегия бар да. Кытай менен иштешүү. Өзбекстандан дагы бир канча түрктөрдүн тажрыйбасын алышыбыз керек. Ошол жактарга выставкаларга барыш керекпи? Ишкер бул жерде пардасын жаап алып отурган болсо, бул эч кандай өспөйт. 5-10 жылдын ичинде Кыргызстан Гонконг болушу мүмкүн. Канча пайда көрүп атканын түшүнүп эле, билип эле турат. Ошол фактура алыш керек. Мейдин Кыргызстан деп сен мактанбагындан да тапкан кирешенин 51% мамлекетке төлөйсүң. Бүгүнкү күндүн баатырлары деп. Чыгыр сумканы көтөрүп алып, Россиялап, азыр эми ондой болбой калды. Ассаламу алейкум достор. Кыргызстан Азиянын Италиясы аталышындагы подкастыбыздын кезектеги жаңы чыгарылышы. Биздин бүгүнкү коногубуз Кыргыз элине, Кыргыз жеңил өнөр жайын аттын кашкасындай таанымал болгон Симон Кулжолдубаев, Кулброс компаниясынын негиздөөчүсү. Симон Кулбаев, кош келдиңиз. Кош келдик. Алгач суроону биздин Кыргызстандагы деги эле бизнестин өнүгүшү кандай болуп атат? Ошонун ичинде жеңил өнөр жайдын өнүгүүсү, өсүүсү кандай бүгүнкү күндө? Ушундан баштайын деп чечтик. Жалпы негизи Кыргызстандагы текстилдин өнүгүүсү акыркы 20-жылдан баштап эске алсак, өнүгүүсү аябай жакшы болгон. Аябай жакшы келаткан. Акыркы убакыттан бери 1 жылдан ашып калды, төмөндөп ылдыйлап атат да. Бунун да эле негизи себептери бар. Эмне үчүн болуп атат? Мен эгерде бир аз артка кайта турган болсок, эгерде биз буну 90-жылдан баштап эле ушул тармакта иштеп келатабыз да. Бирок ошол 90-жылдан кийинки убакыттагы өсүүлөрдүн бүт бардыгы өтө жакшы өсүп келаткан да. Текстилде, жалпысынан текстилде кризис боло элек болчу. Биздин жайгашкан жерибизге байланыштуу балким болбойт деле болушу мүмкүн эле да. Мисалы үчүн 2020-жылы пандемия болуп, пандемиядан кийин эшиктер, дарбазалар жабылган Кытай менен. Жабылгандан кийин көпчүлүгү ошол ойлоду, бир чоң кризиске келип такалууга окшойт депчи. Бирок баягы товардын жетишсиздигинен улам Кыргызстандагы текстил, швейный отрасль аябай жакшы өнүгүп баштады. Кайра өнүктү бизге. Товардын жетишсиздигинен. Ошон үчүн бүгүн 2020-жылдан баштап швейный цех ачкандардын бардыгы жакшы бутка туруп, жакшы өсүп келатышты да. Бүгүнкү акыркы 1 жылдан бери төмөндөп ошол майда чөтө сектор бүгүнкү күнү жабылып баштады. Бунун эле себептери бар. Эмнечен каяктан келди, биз эмнеге 2020-дан кийин жакшы өнүгүп, азыр бүгүнкү күнү мындай абалдарга туш келип атабыз дегенде, мен көп эле жерде айтып келатам. 2020-жылга чейинки бизнес модель бул башкача болчу. Бул Дордой, же болбосо дагы Москвадагы Люблино, Садовод деген базарларда сода кылып, ошол жактарда күн көрүп келаткан болсок, азыркы күнү ошол төмөндөп бүгүнкү күнү баштагы 100% дагы жок, 20%га түшүп калды. Калган 80% кайсы жака кетти, эмне болду дегенде, калган 80% онлайн сатууларга кетти, маркетплейстерге. Мындан ары бул төмөндөй берет, маркетплейстеги онлайн сатуулар мындан ары күчөй берет. Ошол бизнес модельдин өзгөргөн убактысын 20-жылы биз сезишибиз керек болчу. Ушул атайын бардык нерселер ошого ылайыкташылып эле жасалган болушу мүмкүн. Бирок ошондой биз сезген жокпуз да. Биз ошондо сезген жокпуз, себеби товардын жетишсиздигинен биз улам бияктан иштеп немете бердик. Эми бул деле тез эле өтүп кете турган, кабыл ала турган нерсе эмес да. Бул дагы акырындык менен кабыл алынып туруп келе турган нерсе. Ошол кабыл алынып аткан нерселерди бүгүн биз сезип, көрүп, кабыл алган кишилер маркетплейсте аябай жакшы соодасын жүргүзүп кетип атышат. Кабыл ала албагандар эмне үчүн меники болбой атат, меники башта боло берчи эле
мен жол болсо центральный проходдо турчу элем, мен оптовый сатчу элем деп эски абалдарын күтүп турушат да адамдарчы. Мындан ары мындай нерселер баягы кооз сүйлөгөн, жол болсо ыңгайлуу жерде туруп алган, жол болсо эки контейнерди кошуп алган кишилердин соодасы болбойт. Мындан ары төмөндөйт да. Тактоо иретинде сиз азыр бизнес модель дегенде эски бизнес модель ошондо биздин Дордойдун, Ош базардан же болбосо ушу базарлардын модели бул эски модель болуп калат. Эски модель. Биз эми кыргыздар мисалы үчүн 90-жылга чейинки модель башкача болчу да. Баягы магазиндерден 2 штук эле пальто келет эле, каалабасак эле ошону алчубуз да. Мисалы үчүн. Андан баштап аларга чейинки бизнес модельдер мындай бартер менен болчу, алмашып эле. Май корутун алып келип, дагы бир нерсе күрүчкө алмаштырып кетип, ушундай эле. Ушинтип ар жылда өзгөрүп келатат да. Мисалы үчүн ар жылда дегенде бир доордо өзгөрүп келатат да. Бир 20 жылда, 30 жылда бир өзгөрүп келатат да. Эми мындан ары бизнес модель ар 5 жылда же 10 жылда өзгөрүшү мүмкүн да. Азыр бүгүнкү күндөгү ошол Wildberries'тен же болбосо маркетплейстердин модели дагы такыр алмашып кетиши мүмкүн. Өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бүгүн Wildberries мындан ары только Wildberries деп түшүнбөйлү. Себеби Wildberries дагы мындан ары өзүнүн күчүн жоготот, башка маркетплейстер чыгат, башкача ыкмалар чыгат. Мына баягы телефондорду деле колдонуп жүрбөйбүзбү? Мисалы үчүн биринчи агент дегенди, одноклассник дегенди колдонуп жүрсөк, бүгүн барып мынакей азыр тиктоктор чыгып баштады. Ойлогонбуз биз булар чыкпайт деп. Мындан дагы күчтүүсү чыгат. Ошентип ар кайсы убактысы менен башта 10 жылда, 20 жылда өзгөргөн болсо, эми балким 5 жылда өзгөрүп кетиши мүмкүн. Тез өзгөрүү болот да. Ошол өзгөрүүнү кабылдаган киши алдыга жылы берет. Өзгөрүүнү кабылдабай, баягы өзүн жакшы билем деген киши артта кала берет да. Ошон үчүн тынымсыз мындан аркы биздин бизнести жүргүзөм деген кишилер байланышты тез жүргүзүп туруш керек да, адамдар менен. Тажрыйба бөлүшүп туруш керек да. Башта билесиңби, Дордойго түшсөң, парданы жаап коюп иштешчи. Азыр парданы ачсаң да эч ким келбей атпайбы? Мисалы үчүн, туурабы? Парданы ачсаң деле эч ким жок. Парданы ачсаң деле эч ким жок. Парданы ачсаң, сени бир тиктегенде кайра ишке чыгара койчу го, мисалы үчүн. Туурабы? Азыр андай болбой калды. Уже ал бизнес модель өтпөйт эми. Мындан биякачы сен эми парда эмес, сен күндө интернетке чыгышына муктажсың ошол моделиңин. Күндө интернетте чыгып, сени бирөө мактап, сени бирөө чыгарып, ошондой кылып көрсөтүп турса экен дейсиң, ошондо да бирөө алса. Көрөсүңбү айырмасын? Ушундай чоң айырма бар. Эми баштагы ой жүгүртүү менен сен парда боюнча жүрө турган болсоң болду, жашоо токтойт эми мындан бияка. Бүгүнкү күндө көпчүлүк биздин текстилдеги кардарларыбыз ошол эме дейт да, бизде бизнес токтоп калды, негедир Дордой туруп калды, Ош базар туруп калды, башка немелер эч ким келбей атат. Демек бүт бардык клиенттердин баары Wildberries'ке же болбосо маркетплейске. Маркетплейсте сопсону соода кылып атышат бүгүн. Бүгүн мисалы үчүн айтайын, ошол Дордойдо 2-3 продавец менен туруп соода кылган соодадан 10 эсе чоң сооданы бир эле киши үйүндө отуруп эле ноутбукта сооданы кылып коюп атат да. Же болбосо эс алып жүрүп эле ошол жерде сооданы кылып коюп атат. Баягы сатуучу, баягы жакшы сүйлөгөн, жакшы проходдо турган ал метод болбойт эми. Мындан бияка башкача метод. Өткөндө бир сөзүңүздү айттыңыз эле да. Wildberries деле Казино сыяктуу. Анан көпчүлүк эле айтып атпайбы? Кеттик тиги немеге кире калайлы, Wildberries'ке жүргүлө кирле. Мен ошол жерде баягы буну казино деп айтпайм. Мына окшоштурам да, моделин окшоштурам да. Сен мисалы үчүн ойногонду билесиңби? Казино? Жок. Билбейсиң да. Анда сен кирсең адашасың да, уткурасың да башында. Ошол үчүн мен айттым да, баягы туш келген кишилерine чакыра берген болбойт бияка. Бияка кирген кишилер бир аз үйрөнүп, жол жобосун таап, ыкмасын билип алып туруп, анан кириш керек бияка. Же болбосо билген киши менен кириш керек бияка. Башында. Мейли пайданын жарымын бер. Бирок ошону менен кичине алдыга кирип, түшүнүп, кандай иштеш керек экенин.
Анан кийин иштесең, анан сен мындай адашпай кетесиң деп атам да. Ото болбо көпчүлүгү баягы тапкан акчасын апарып киргизип, аларга алдырып штраф менен дагы склад менен ар кандай ыкмалар менен акчасын жоготуп алып, бул жаман экен деп туруп кайра кетип калып аткан адамдар көп болуп атат да бүгүн. Негизинде жакшы ушул модель иштейт эми. Бирок ал жака киргенде туура киргенди билиш керекпиз да. Билген кишилер менен чогуу жарым жыл, бир жыл болсо дагы пайданын жарымын берип, ошону үйрөнүш керекпиз да. Бизнес баштаганда бардыгы эле мен ура мынау бизнес жакшы болот экен, кеттим ушуну кылайын. Анан бул Сүймөнкул байке цех ачты, болуп кетти, байып кетти, мен ушуну ачайын. Анан кийин сразу ошого болгон акчасын салат дагы. Анан бир жылдан кийин же 2 жылдан кийин банкрот болот. Анан кайра ишин алдыга тарта албай калат. Негизи башка бардык эле бизнестерге ошол алдын ала даярданып туруп ошого жараша кириш керек. Турада Мурат, бул жерде мындай маселе бар. Бизде кыргыздар баягы мындай бири-бирибизди туураганды жакшы көрөбүз да. Анан ушул болуп кетип аткан болсо эле болду, мен да ушундай кыла берейин депчи. Бул жакшы нерсе мейли. Көчүргөн жакшы нерсе. Бирок билип алып көчүргөн жакшы нерсе да. Билип алып дегенде мен көбүнчө эле мисалы үчүн жаштарга айтам да. Жаштарга мисалы үчүн ушул тармакта иштейм дегендер 6 ай же 1 жыл бир жерде иштеп көрчү. 6 ай 1 жыл бир жерде иштеп көр. Ошо өзү кылам деген бизнесте. Ооба, жок дегенде бир 3 жыл иштеп көр. Анда дагы 3 жыл иштегенде туура эмес жерге барып алып, баягы бүт бардык нерсени бир адам чечүү жерге кирип алып, ошол башкаруунун ыкмасын үйрөнүп алып, анан сен дагы барып туруп ошондой кылсаң болбойт. Сен эгерде сен келечектүү бизнести туура системаны курам деген болсоң, анда сен ошондой система бар ишканаларга барып иште. Кандай упаковка кылат, каяктан тигет, кантип сатат, кантип башкарат, кантип мамиле жасайт элдерге. Ошолорду бүт бардыгын туура үйрөнүп алып туруп анан кийин жасасаң, анда сен туура кетесиң да. Эгерде сен билбесең, анын лыжаны тепкенди билбесең, мисалы үчүн кандай кыласың сен? Сен чыгыласың, турасың, башка болот. Ооба, адашуу адамга мындай жакшы нерсе берет. Бирок инструктор менен үйрөнүп алып туруп кылган болсоң, сен кыйналбайсың да. Мисалы үчүн адам жакшы билим алыш үчүн мектепке барат. Же болбосо дагы университетке барат. Дагы ушундай ошол нерсени үйрөнүш үчүн да. Бул нерсе бизнес деген бул да ушул сыяктуу мектеп да. Ошондой билим керек да буга дагы. Кандай башкаруу керек, кандай стратегия түзүш керек, кантип пландаш керек, мунун баардыгын кантип эсептеш керек, мунун баардыгы билим да. Ошону сен билбей баштасаң, толтура ката кетиресиң да. Ошон үчүн мен айткым келет, биринчи ушул сыяктуу система бар жерлерде иштеп, анан ошол жерлерден тажрыйбаны бир аз жыйнап туруп, анан туура кура турган болсоң, ошондо анан кийин бул жерде иштин алдыга кетиши жакшы болот да. Эми бул азыр биз сатуу боюнча же болбосо бизнес модельдердин өзгөрүүсүн жасап жүрдүк да. Негизинен бизде кыргыз жеңил өнөр жайында бир көпчүлүк шейин цехтерден көп угабыз. Кадр маселеси, анан жумушчулардын ар жак бер жака чукка барган. Бүгүн бул жерде жакшы айлык берип атса, бул жерде иштеп туруп, эртең дагы бир жерге жакшы бир 1000 сом көбүрөөк берсе, ошол жака кетип калгандар, ушундай проблемалар бар. Анан Кулброс бул маселеде кантип чечет, же болбосо Кулбростон 10 жыл иштеп аткан эжелер бар экен. Мисалы 15 жыл иштеп аткан, ачылгандан бери иштеп аткан байкелер эжелер бар экен да. Бул жумушчулар кантип сиздерди туруктуу кармалып отурат? Бул бүгүнкү күнү бардык эле ишкердин көйгөйү ушул да. Кадр издеш, же болбосо кадрды кантип кармап калыш, кадрга кандай мамиле жасаш керек. Бул чоң проблема бүгүнкү күнү. Бирок аны түшүнсөң жеңил эле. Түшүнсөң. Түшүнүү дегенде кандай? Негизи эле компаниянын өзүнүн бир миссиясы болуш керек. Ар бир компаниянын эмне үчүн иштеп атышат, же болбосо булар иштесе кандай пайда келтирет, компаниянын өзүнүн миссиясы чыгат да. Буну изилдеп отуруп, эгерде жок болгон болсо, шашылыштын деле көп кереги жок. Бир убакытты карап, өзү даярданып турса, изилденсе адам табат.
Ошол миссиясы бар компаниянын ичинде сотрудниктер көбүрөөк кармалат да. Компаниянын миссиясы болуш керек да. Эгерде миссиясы жок компанияга адам келген болсо, келечекти көрө албайт. Ал жерде ким болушун көрө албайт. 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин өзүн элестете албайт. Кандай ийгиликке жетиши керек ал киши. Ошон үчүн миссиясы бар жерлерде компаниянын жумушчулар көбүрөөк туруп калганга мүмкүнчүлүк болуп калышы мүмкүн. Ошол эле учурда келген киши жумуш алуучуга кандай мамиле жасалат, ошол компаниянын кандай баалуулуктары бар. Баалуулуктары ар бир адамда жакшы баалуулуктар бар. Ар бир компания жакшы миссиясы бар. Болгону ошону аныктап, ачыктап бере албайт да адамдаргачы. Ошол биздин чоң көйгөй болуп атат. Ошон үчүн ар бир компания кичинекей болсун, чоң болсун, өзүнүн миссиясын аныктап, ошол бир аябай мындай жүрөккө тие тургандай бир өздөрүнүн миссиясын табыш керек да. Булар бүгүнкү күнү ошондой миссия бар алардын ичинде жашап атат. Ошолор негизи ошол эле миссия менен жүрүшөт. Ишкер ошондой эле киши негизиндечи. Баягы айлык берип аткан киши болгон болсо, демек ал киши ошондой баалуулуктар бар ал кишиде. Болгону ошону чукулап чыгыш керек дагы, таап ошону жеткиликтүү айтыш керек да. Биз эгерде ошол компанияны иштете турган болсок, бизде ушундай ийгиликтерге жетебиз. Ал ошол ийгиликтерге жеткенде мен ушул жерде болом, сен ушул жерде болосуң деп, ошол ишканадагы жумуш алуучуну дагы ошондой көтөрүш керек да. Ошондой жака көтөргөндө гана жумуш алуучу өзүнүн келечегин көрө алат, ошол жерге баягы жүрөгүн берип, ошол жерде жакшы иштегенге чоң мүмкүнчүлүк пайда болот да. Биздин көйгөйлөр ушулар болуп атат. Биз баягы утурумдук мамиле жасайбыз келген кишиге. Алар да бизге утурумдук мамиле жасайт. Эгерде биз аларга башка утурумдук эмес, бардык баалуулукту акчага байлап аларды алып келбесек, анда алар да бизди ошол акчага байлап кетет. Эгерде биз аларга башка баалуулук, акчадан өткөн баалуулукту бере турган болсок, анда ал акча эчтеке эмес. Ал киши ошол жердин сенин баалуулугуң, ишкананын баалуулугун, ишкананын миссиясын түшүнгөндө, ал киши 3 айлап, 6 айлап сенде айлык бере албай калсаң дагы, ошол жерде отуруп, сени менен бир идеяда, сени менен чогуу жүрөт бул киши. Демек, баалуулук жумуш берүүчү дагы, жумуш алуучу дагы акыр аягында кайсыл жерге барабыз дегенди так билиш керек. Билиш керек. Мен немеден байкап калдым да. Coolbros'тун Instagram'dагы баракчасында Coolbros Company дептир, Coolbros да башка дептир, Coolbros Family деп коюптур да. Чындыгында бир үй билесиң да. Дасторконго жайылган нерседен бардыгыбыз жейбиз да. Мен өзүмө ылайыгын жейм. Алар деле өзүнө ылайыгын жейт. Анан биз ойлошубуз керек да, бул менин цехим бар, менин фабрикам бар, мен ушундаймын. Жок, ал сеники эмес да. Ал сеники болгон болсо, эл кирбей койгон болсо, сеники болгондо эмне кызыкчылык, эмне пайда келтирет ал? Ал эл келгендиги үчүн ошол жерден бир баягы ырыскы чыгып атат да. Демек ал элдики экен да. Элдики экен. Сага чейин башка бирөөнүкү болгон, азыр сеники аты сенде жазылып турат, негизинде элдики да. Барды ошол жерге келип, бир нерсени жасашты, ошол нерсени сатышты, түшкөн пайдадан бөлүшүп алышты. Үй бүлөдөй эле дасторконго жайылды, бардыгы каалаганын жеди, кайра жыйнап койду дегендей эле. Ушундай. Ошол баалуулук болуш керек. Баалуулук болбосо, бул адам көпкө барбайт. Баалуулуктар туура келиш керек. Келген жумуш алуучу менен жумуш берүүчүнүн экөөнүн баалуулугу окшош болуш керек. Туура келиш керек. Эгерде мисалы үчүн үй бүлө куруш үчүн аял менен жигит менен кыздын баалуулуктары туура келбесе, булар үй бүлө кура албайт да. Булар көпкө барбай эле ажырап кетиши мүмкүн. Туура? Баалуулуктар туура келгени үчүн, булардын максаттары бар болгону үчүн, көп балалуу болобуз, үй курабыз, башка кылабыз, ушундай бир бактылуу болобуз деген чоң максаттар болгону үчүн, анан булар бири-бирине айлык төлөбөсө деле жүрүшөт, мисалы үчүн, туурабы? Ушундай эле да. Ал киши сени кандай көрүш керек?
Ал киши сен убактылуу эле колдонсоң убактылуу эле келип кетет, болду. Пулду бердиң, кеттиң да. Ишин кылып берди, кеттиң. Ошол мындай башкача бир өзгөчө мамиле болуш керек адамга. Сендей эле адам ал дагы. Сендей бай болгусу келет, сендей бир жакшы ийгиликтерге жеткиси келет, машина мингиси келет анын деле. Анан сен эле болуп кетип, анан алар болбой кала берген болсо, анда кайсы нерсе? Ал деле чыгып анан өзүнчө цехин ачат, барып иштей берет. Акылуу жашоого ал дагы сенде кандай укук болсо, анда деле ошондой укук бар. Айткым келген нерсе, эгерде сен аларды өзүңө имерип, өзүңө байлап, өзүң менен чоң компания түзгүң келген болсо, ондо сен дагы бөлүш. Сен дагы аларга бер. Алар менен жакшы бир мамиледе бол. Ал деле мындай бир жылуу мамилеге муктаж адам. Анан сен келип кабагың бүркөп келип эле тез деп коюп эле кете берген болсоң, анда кайсы нерсе болот? Куралбайт да. Ошондой неме баардык нерсе куралыш үчүн мамиледен куралат. Мамиледен куралат. Негизгиси. Анан сага болгон ишенич болуш керек. Лидер аябай ишеничке ээ болуш керек. Эгерде адамдын көкүрөгүндө бир канча клетка болгон болсо, эң алдыңкы, эң өйдөсүндө турган бул ишенич экен да. Эгерде биринчи ишенич эле болбосо, калган башка нерселер куралбайт. Ошон үчүн биринчи сага ишенич болуш керек. Ал сен дагы ага ишенич болуш керек. Бүт бардык нерсе ишеничтен кийин анан куралат да. Ошол компаниянын ичиндеги шарттарчы? Мисалы, шарттар кандай түзүлүш керек? Сен үйүңдө кандай түзүлгөн болсо, ошондой түзүлүш керек. Сен үйүңдө кандай түзүлгөн? Ошондой болуш керек. Биринчи эле ишкананын кандай шартта экендигин туалетине кирип эле билесиң. Туалети кандай, туалетине 3 деген баа бересиңби, же 5 деген баа бересиңби, ичинде дагы ошондой адамдар турат. Ичиндеги адам башкача болсо дагы ошого түздөлөт да. Түздөлөт. Кийинкиси ашканасы, отурганы, сен ошолор менен чогуу тамактанып, ошол жеген тамакты сен да жеп, жарыктык, мамиле, мындай күлкү, мындай бири-бирине болгон жакшы бир дем күч, мындай бир жакшы маанай, саламдашуу, бүт ушул нерселерден анан кийин анан чоң компания куралат да. Анан мен эмнеге болбой атам, мен деле иштеп атам, мен деле буга караганда 2 саат көп иштейм, 4 саат, 20 саат көп иштесең дагы, бул нерселерди көп кылбасаң, бул нерселерди курабасаң, анда компания куралбайт да. Жана сөзүңүздө неме дедиңиз да? Баалуулуктар туура келиш керек. Анан бул ишкана бир эле сага тиешелүү эмес, элдики деп айттыңыз да. Анан бир айткан сөзүңүздү уктум эле. Просто сүйлөшүп турганда айттыңыз эле. Мурат, ушул жерде 1000 деген адам иштеген болсо, биз билбейбиз, бир адамдын ыхластуу дуасы менен ушунча компанияга береке келип, ушунча жумуш жолун түзүлүп, биздин ишибиз жүрүп атканын, бул менин кыйындыгыман эмес деп айттыңыз эле да. Азырда айтам. Мурат, чындыгында сен деле текстилди жакшы билбейсиң, мен деле окуган эмесмин ал текстилде. Же болбосо биздин бүгүнкү күндөгү иштеп аткан эжелерибиз, ошол ишкерлердин баардыгы эле ошол текстил тармакта эмес болчу. Мисалы үчүн болсо дагы бир канча эле пайызы болушу мүмкүн да. Бирок баардыгы эле ошондой ушул тармакта иштеп, жакшы иштери жүрүп, ушул багытта кетип атышат. Мен деле ошол сыяктуу эле ишти уюштуруп, жасап, коюп ушундай кылып бердим, бирок иш кетип атат да. Иш кетип атат. Биз деле жанагындай эле себептерин эле жасадык, бирок иш баягы текстилде окуп билгендерге караганда дагы балким жакшыраак кетип атат да. Бунун себеби эмнеде, бунун кандай дегенде, адамдын акылдуулугу, амал көйлүгү, шамдагайлыгы, тил билгилиги, булардын бүт бардыгы болгону себептер эле. Негизги бул ырыскы. Бул Кудайдан бериле турган нерсе. Адам акылы менен, шамдагайлыгы менен алып атам деген болсо, анда жаңылышат да. Бул ырыскы. Ошол ырыскыга дагы себепкер болгон балким
ошонун ичинде кайсы бир адамдар чындыгында бир башкача бир өзгөчө Кудайга түз байланышы бар адамдар болушу мүмкүн да. Бул дуалар болушу мүмкүн. Балким анын ичинде эмес, балким сыртта сен үчүн кылынып аткан дуалар болушу мүмкүн да. Ошондой нерселерден гана турабыз. Биз кереметтүү эмеспиз да. Биз чындыгында биз бир шамал болсо ооруп калып төшөктө жатып калчу адамбыз. Каякта биз анан дагы кандай мен кыйынмын, менин кыйындыгыман болуп атат деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек да. Эгерде ошондой болгон болсок биз көккө барбайбыз. Биз көккө барбайбыз. Бул Кудайдын эле бизге болуп аткан мындай жардамы да. Мындай айткандачы, эгерде мисалы үчүн биз ошол нерсеге себепкер ганабыз да. Себепкер ганабыз. Ал жерде миңдеген кишилер иштеп аткан болсо, ошол миңдеген кишилерге биз себепкер болуп атабыз. Ал кишилер үйүндөгү 4-5 баласына себепкер болуп атат. Ошентип бир канча адамдар ошол жерден ырыскы жеп аткан болсо, Алла Таала ошого дагы карата анан кийин ырыскыны берип атат да. Алардын ырыскысына, аларга көбүрөөк ырыскы керек болуп аткан болсо, анда кимге берет? Анан сага берет, анан сен аларга бересиң да. Мындай айтканда бөлүшүү аябай маанилүү. Баягы жумушчулар менен бөлүшүп, жумушчулар менен ошолордун пикири менен, ошолордун ойлору менен, ошолордун эмоционалдык абалдары менен мындай бир туура мамилелер түзүлүшсө, анда бул нерселер чоңойгондон чоңоюп, өзүң жетишпей кетесиң да. Бүгүнкү күндөгү баардыгын айтам, мисалы үчүн да, бүгүнкү күндөгү абалын элестетип да көрө алган эмес 10 жыл башта. Бүгүн укмуштуудай жакшы чоң өсүү болду. Салыштырмалуу. Биз элестетме 10 жыл башта бүгүнкүнү биле алган эмеспиз. Бирок бүгүнкү күнү туруп дагы эле кээде кыжалатчылык, дагы эле кээде баягы жашоого мындай иш болбой атат дегендей бир неме болуп кетебиз да. Жок. Бүгүнкү күн бул өзгөчө күн да. Бул дагы алдыда дагы жакшы күндөр бар. Аны дагы азыр элестете албайбыз. Бирок ошол жерге жеткенде ал дагы аз болуп калат да. Айткым келген нерсе, адамдын немеси өсө берет. Калос. Жаңы цех ачам дегендер болушу мүмкүн бүгүнкү күнү. Алдыда жаңы цех ачам, же болбосо бул текстилге кирсе болобу? Ошол эле учурда сатып салайын. Бүгүн иш болбой калды, банкрот болуп атам, заказчик жок дегендер болушу мүмкүн да. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Азыр бүгүнкү күнү алдыңкы 5-10 жылда текстилдин мүмкүнчүлүктөрү кандай? Бүгүнкү күнү жаңы кире тургандар болсо ачса болобу? Эмнеге ошол эле учурда кээ биркилер чоң эле фабрикасы бар, жабып салайын деп атат деген. Ошол суроого кандай немен алып келесиз? Чечим айтыңыз. Мен бул суроого мындай түз же болбосо кыска жооп берип койсом, мисалы үчүн адамдар кээ бир адамдар түшүнбөй калышы мүмкүн да. Мен буга мындай айтайын сага. Мурат, бүгүнкү күнү сатып салайын деп аткан кишилерден баштайлы. Неге сатып салайын деп атат? Неге сатып салайын деп атат? Ал киши башта сурап көрсөң 10 жылдан бери иштетип жүрөт. Неге сатып салат? Иштете албай калдыбы? Же болбосо кандай болду дегенде, ал кишинин дордойдо контейнери бар болчу. Дордойдо контейнерде аябай жакшы соода кылат эле. Анан цех ачып койгон Бишкектен, шаардан. Анан ошону неметип, баягы удаленно башкарып жүргөн киши, мындай айтканда, анан же болбосо бир тууганын окуп иштетип жүргөн кишилер да. Анан жыйынтыгы келип бүгүн соода болбой калганда, анда буну да сатып ташайлы деп атат да. Айткым келген нерсе, адамдын жөндөмдүүлүктөрү бар. Адамдын өзүнүн күчтүү тарабы бар. Күчтүү тарабы бунуку сатуу болгон болсо, же болбосо бунуку өндүрүш болгон болсо, анда ошол күчтүү тарабы эмес да бул сатып салайын дегендер. Алардын күчтүү тарабы сатуу. Алар цехти сатып берип, азыр Гуанчжоудон товар алып келип сатып атат, мындай айткандачы. Буга чейин ал бул мындай өзүнө маани бербей эле иштеткен бул ишканаларда. Ошол сыяктуу жаңы иш баштагандар дагы ката кетирип албаш керек да. Мына цех ачыш керек экен, болот экен, иштесе болот экен деп. Айткым келген нерсе, адамдын өзүнүн күчтүү жагын өзү табыш керек башта. Эгерде сен цех ачканга сен чыныгы өндүрүшчүсүңбү? Анда сен өндүрүшчү болгон болсоң, анда сен ошол өндүрүшчүнү эле кыл. Сатууну башка бирөө кылсын.
Адам 4 ар тармактуу боло албайт. Моделден сонун модельдерди таап, сатып, өндүрүштү иштетип, дагы ошону башкарып, ушул нерселердин бүт баардыгын бир адам жасай албайт да. Ар кимдин өзүнүн өзгөчөлүк жөндөмдөрү бар. Ошол өзгөчөлүк жөндөмдөрдү туура тапкан болсо, анан ошол жагында иштесе, бул туура. Жаңы иш баштайм деген киши биринчи өзүнүн жөндөмүн аныктап алсын. Мен жакшы сатуучумунбу же өндүрүшчүмүнбү? Эгер өндүрүшчү болгон болсом, анда мен өндүрүшчү болом, бирок мага сатуучу партнер керек. Мага ар дайым заказ керек. Ошолорду мен алар менен жакшы келишимди түзүп алып туруп, мен өзүм ишимди так аткарып берем, сен өзүң ишиңди так аткар. Мына ошентип келише турган болсо, анда алдыда кыргыз текстилдин абалы жакшы. Алдыңкы 10 жыл, 20 жыл бул тармакта аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Өзүн тез актай турган Кыргызстандагы бирден бир бизнестердин бирөөсү ушул. Жеңил өнөр жай. Болгону буну туура билсең, туура уюштурсаң, туура жасасаң, анда бул жакта жакшы мүмкүнчүлүк бар. Азыр сөзүңүздө эскиден өзү сатууда эле жүрүп, анан иш жакшы болуп кеткенде цех ачкан, анан ошентип кеткен деп атпайсызбы? Гуанчжоудон азыр иштеш баштады деп атпайсызбы? Ошол сөзгө улайт. Кытай менен иштешүүдө, менин билишимче, мен өзүм дагы Кулбуросто иштегем. Кытай менен биринчилерден болуп иштеш баштаган компаниялардан бирөөсү жеңил өнөр жайда Кулбурос деп билем. Анан ошону негизи биз себепчи болуп кой бергенбиз деп мактанып кетейин. Кытай менен иштешүүдө бүгүнкү күнү биздин жеңил өнөр жайдагылар сөзсүз ошого көңүл буруш керекпи? Эгер көңүл буруш керек болсо, кандай кылып иштешкен жакшыраак болот? Азыр көпчүлүгү менин байкашымча жеңил өнөр жайдагылар 50-60 цех киши иштеткен цехтер бүт баары Кытайга барып, фурнитураларын, тканьдарын, жаңы модельдерди алып келишке аракет кылып атат да. Кытай менен иштешүү бүгүнкү күндө маанилүүбү? Маанилүү. Аябай маанилүү. Бүгүн бир неме стратегия деп айтайын. Шакарап деген стратегия бар да. Мен аны шакарап деп койдум да. Айткым келген нерсе, Кытайдан керектелүүчү ийне, жип, аксессуар, балким ткань алып келиш керек. Өзбекстандан дагы бир канча сырьёлорду кошуш керек биякта. И Кыргызстандын жумушун кошуш керек. Ошол эле учурда Кыргызстандын модасын кошуш керек бияка. Мисалы үчүн, ошолорду кошуп туруп, бул жерден аралаштырып, анан кийин туздан сээп туруп, анан кийин немеге алып барып сатыш керек да. Кардарга алып барып сатыш керек. Биз буларды мындай аралаштырбасак, бизден жакшы нерсе чыкпай калат да. Чыкпай калат. Эгерде биз бир эле тармактуу болуп эле, ушул өзүбүздүн ичинде эле боло берген болсок, анда бизде мода чыкпай калышы мүмкүн. Же болбосо баадан биз кымбат чыгып калышыбыз мүмкүн. Ар кандай нерселер чыгып калат да. Ошого мындан ары бул нерселер өтө актуалдуу. Биз Кытайдын тажрыйбасын алабыз деген болсок, алышыбыз керек. Себеби алар бизден алдыда кетип атат да. Бүгүн биз ошолордун тажрыйбасын алышыбыз керек. Түрктөрдүн тажрыйбасын алышыбыз керек. Өзбектердин тажрыйбасын алышыбыз керек. Кээ бир керектүү болгон болсо, ар кайсы нерселерден чогултуп туруп анан бир нерсе жасашыбыз керек да. Өткөн жемеде Кантон выставкасында Кытайда чогуу болдук элек. Ошол жерде кандай өзгөчөлүктөрдү көрдүңүз? Мисалы азыр биз ошол жактарга выставкаларга барыш керекпи? Деги эле сиз, менин байкашым боюнча, Кытайдын выставкаларында, Кантон выставкаларынан калбай атасыз акыркы жылдары. Европаларга чыгып атасыз выставкаларга. Москваныкына барып атасыз. Өзгөчөлүктөрү кандай? Бизге ошол нерселер дагы биздин жеңил өнөр жайындагыларга пайда көп алып келеби? Ар бир выставка өзүнүн ичинде бир бекиткен мындай көрсөтө турган нерселер бар да. Эгерде сен аны көрөм деген болсоң, көрө алсаң, өзүнүн бекиткен нерсеси бар. Билбейсиң, мындай байкабайсың. Сен көрөм деген нерсени максат кылып барган нерсе эмес, анын жанында байкалбаган эле бир кичинекей нерселер чыгат да ичинен. Ошон үчүн айткым келген нерсе, мен жеке
мен башында мисалы үчүн баягы өндүрүштү жаңы баштап аткан учурларда мен бир барганда 4 мамлекеттеги выставканы кыдырып келип калат элем да. Ошондой жүрөт элем. Bunun бардыгы сөзсүз пайда берет эле да. Сөзсүз пайда берет эле. Ишкер бул жерде пардасын жабып алып отурган болсо, бул эч кандай өспөйт. Булар өсүш үчүн парданын ичинен эмес, мамлекеттин ичинен чыгыш керек да. Чыгып, сөзсүз түрдө тажрыйба алмашып, пикир алмашып, жок дегенде ал өндүрүшчү менен сүйлөшүп көрүш керек да. Сүйлөшүп көрүп, аларда кандай жаңы нерселер бар, эмнелерди үйрөнсөк болот. Сөзсүз аябай чоң таасири бар. Выставкаларга калтырбай барыш керек. Мен билгенде, мен башында неметсем, мисалы үчүн, көпчүлүгү биринчи эле расходду эсептешет да. Расходду эсептейт, анан барып кетсек мынча болот экен. Сенин кетирген расходуңан 10 эсе, 100 эсе кийин киреше келет ал нерседен. Ошон үчүн мындай ачык көрсөтүп берем деп аткан жерлерге барыш керек да. Ачык көрсөтүп берип. Эми выставка бул ачык нерсе да. Эшигин ачып коет, көрсөтөт, айтат, моделин бекитпейт, мындай деп бир бардыгын ийне жүйүнө чейин айтып беришет аларчы. Мындай бир ачык болгон жер да. Эгер ачык болуп аткан жер болгон болсо, эмнеге барбаш керек? Кытай менен иштешүүдө сизге кандай неме болду? Пайдалар көп болду. Деги эле бүгүнкү күндө канча неме менен поставщик менен иштешесиздер? Канча поставщик бар экенин так билбейм. Себеби мен операционканын ичинде жок болбогон үчүн, аны биздеги балдар жакшы билишет, канча кишилер менен иштешип атат. Мындай болжолду мен билгенден 3-4 чоң ошондой ишканалар менен иштешебиз. Ал жактан кандай пайдалуу нерселерди алып жүрөбүз. Албетте бул жерде баягы биз үчүн маанилүү болгон бааны сөзсүз түшүрөбүз. Себестоимостун ичинде сапатка жакшы маани беребиз. Ошол алардан алган сырьелорго ошондой бир жакшы жактары бар. Бирок алар жактан мен байкаган нерсе, өзгөчөлүктөр алар жакта аябай тездик бизге караганда 5 эсе күчтүү да. 5 эсе күчтүү. Биз чыгарып аткан кийимдерди алар аябай тездик менен чыгарышат. Эгерде алардын жанына барып бир күн биз иштеп кала турган болсок, биз тез эле банкрот болуп калышыбыз мүмкүн да. Жетишпей калышыбыз мүмкүн. Иштей албайбыз аяка барганда. Себеби алардын тездиги, алардын ыкмасы, алардын жумушка болгон берилүүсү аябай чоң, жогорку деңгээлде. Кээ бир мисалдарды айтайын. Мисалы үчүн бир жумушчуну 5 жумушчу алмаштыра тургандай жумуштар жасашат да. Анан ошон үчүн алардын тездигин биз тезирээк үйрөнүшүбүз керек. Биз деле ошондойго келе алабыз, ошондой кыла алабыз. Болгондо ошондой жоопкерчиликти алып, ошондой иштерге аракеттенишибиз керек да. Өткөндө бир Кытайлардан бир чоң бир завод иштеткен бир неме Кытай айтты да. Кыргызстанда жеңил өнөр жайында мүмкүнчүлүк чоң депчи. Анан силер турган жериңер биздин местоположение маанилүү дейт да. Силер эң негизги жерде турасыңар. Анан Кытай бул жакта Орто Азиянын ортосундасыңар. Анан жаныңарда СНГ өлкөлөрү. Силерде 20 жылдык тажрыйба бар экен. Бул жерде хап катары колдонсо болот дейт да. Текстилдечи, жеңил өнөр жерде. Силер болгону 50-60, 100 кишилик, 200 кишилик цехтерди ачкыла. Анан ошол цехке жакшынакай кылып туруп шоурум кылгыла дейт. Шоурум кылып туруп эле модельдерди иштеп чыгарып туруп эле элдерге сунуштап, өзүңөр жасай алганын өзүңөр жасап туруп, калганын Кытайдан алгыла дейт да. Негизи Мурат, баягы биздин жайгашкан жерибизчи бүгүнкү күнү билбеген эле кишилер, текстилди таанышы жок эле кишилер келип текстилде иштеп, швейный бизнесте иштеп жакшы жүрүп кетип атпайбы? Мисалы үчүн иштери жакшы болуп кетип аткан себеби ошол жибек жолунда жайгашкандыгыбыз да. Жибек жолунда жайгашкандыгыбыз, бул жерде Дордой базары, Мадина базарынын болушу бүгүнкү күнү биздин билбестигибизди жаап көмүп кетип атат да.
билгизбейт атат. Эгерде мындай биз Казакстанда же болбосо дагы бир башка жактарда болуп калганда бул ишти кылыш мынчалык оңой болбойт эле да. Ошол эле учурда биздин коңшу өлкөлөрдө бул товарга муктаждык бар болгондугу дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошол жибек жолунда болуп калгандыгыбыз эң биздин чоң биздин плюсубуз. Бул улана берет буюрса. Бул эми ата бабаларга чоң рахмат, ушул жерлерде биз болуп калгандыгыбыз. Биз ошонун шарапатынан эле бүгүн бардыгы сонун болуп атат. Эгерде биз башка бир кычыкта болуп калганда кыйын эле болмок да. Жана Кытайдын айтып аткан сөзү ушунда да. Биз ошол жибек жолунда тургандыгыбыз. Эми мындан ары ооба туура айтып атат. Ал Кытайдын таасири бизге сөзсүз тиет. Мындан кийин ошол биздин алардын ыкмаларын биз сөзсүз үйрөнөбүз, жугат да мындай айтканда. Бизде ошол эле учурда бул жака сатканга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Алардын моделдерин биз туура колдонуп, алардын сырьёлорун туура колдонуп, биз тез иштесек болот. Эми болгону биз экинчи шагга, үчүнчү шагга өтүшүбүз керек да. Кытайдын баасы менен сатканга, Кытайдын мындай айтканда кымбат баалар менен сатканды биз үйрөнүшүбүз керек. Эгерде биз үйрөнбөсөк, анда жанагы ыкмаларды колдонгон менен бизде алдыга жылыш кыйын болушу мүмкүн. Бааны арзандатып эмес, тескерисинче кымбат Кытайлардын баасында ошол баада сатышка аракет кылыш керек, ошону үйрөнүш керек деп айтып атасыз. Эгерде биз Кытайдын товарын сатабыз, мындан ары Кытай менен тыгыз байланышта түзөбүз деген болсок, алардын баасы менен дагы, модельдери менен дагы биз тең ата кетишибиз керек да. Ошондо биз бул нерселерди жөнгө салсак болот. Эгерде биз алардан баадан төмөн бола албайбыз, себеби биздин жумуш күчү бир аз кымбатыраак чыгат, салыштырмалуу, аларга салыштырмалуу азыр өсүп атат. Кымбатыраак чыгат. Мындай айтканда, баа бирдей эле болушу мүмкүн, бирок алардын тездиги бизди басып өтүп кетиши мүмкүн да. Биз мындан ары тездикти, алардын сапатын, баасын биз бири-бирибиз менен тез арада мындай тең келтиришибиз керек да. Ошондон кийин анан биздин иштер алдыга жылып баштайт. Кыргызстан Азиянын Италиясы болобу? Болот. Бул негизи ушул Кыргызстан Италиядан даже өтүп кетиши мүмкүн. Италияго бир чекеде турат, бир немеде. Биз Кытайларга байланышкандыгыбыз үчүн биз буюрса ошондой жакшы мүмкүнчүлүктөр алдыда бизде көбүрөөк. Азыр мына темир жолдор ачылып, бир мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат го. Эгерде ушул жолдор ачылып, ушул мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп баштаганыбызда кумуштуудай чоң өсүү болот бизде. Кытай, Кыргыз, Өзбек темир жолу. Бул жеңил энергияга да пайда алып келет. Чоң пайда алып келет. Жеңил энергия башка тармактарыбызда аябай жакшы чоң өнүгүү болот. Мен мындай ички сезимим менен айтайын, бир болжолду 5 жылдан кийин, эгерде ушул жол иштеп баштагандан кийин, бир болжолду бир 5-10 жылдын ичинде Кыргызстан Гонконг болушу мүмкүн, же Дубай болушу мүмкүн. Ошондой чоң потенциал бар. Болгону ошол потенциалды колдонгонго бул жердин элибиз даяр болуш керек да. Мындай айтканда, чоң мүмкүнчүлүктү кантип колдонгондорду, кантип ошол нерселерди башкарганга биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз келиш керек. Эртең Кытайдын экономикасы ушул жакка карап туруп агат да. Ошого даяр болуш керекпиз. Бизде келечек аябай жакшы. Буюрса чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Демек, Кытайлар бизди түрет деп ойлонуштун ордуна биз өзүбүздү даярдап, бизнеске өзүбүз даярдаш керек. Ооба. Эми антүрет дегенде, эгерде алардан корккон болсоң, анда өсүү болбойт да. Алардан коркуштун кереги жок. Ага караганда биз өзүбүз билим деңгээлди өстүрүп, биз алар менен тең ата мындай бир ойлоно турган, бир иш алып бара тургандай болушубуз керек. Деңгээлге келишибиз керек да. Анан дагы бир суроо, ал жеңил өнөр жайындагылар көпчүлүгү документ маселесинде кыйналышат. Бүгүнкү күнү мамлекет тарабынан документ талап кылынып баштады. Ошол эле башка жактан алган товарларга
шот фактура алыш керек деген маселелер бар. Бул нерселерди негизи көпчүлүгү оор көрүшөт экен да. Кулброс же болбосо сиздин бир канча эмеңиз, цехиңизде ал нерселер жеңил эле ишке ашканын көрөбүз да. Негизи ошол боюнча дагы бир аз бөлүшүп кетсеңиз. Бул азыркы келип аткан документтер, болуп аткан, жүрүп аткан кагаз иштери бул нормалдуу эле нерсе. Болуш керек эле. Сөзсүз өтүшүбүз керек. Болуш керек эле. Болсо жакшы эле нерсе. Болгону биздин көпчүлүк ишкерлерде ушул нерсеге мындай даярдык болбогондугунан бир кандай түшүнүксүздөр болуп атат да. Анан бул ишти мисалы үчүн башта мен өндүрүштү жасасам эми буну да жасайынбы дегендей түшүнүккө келип атышат да. Өтө нормалдуу нерсе. Ооба жасайбыз, жасаш керек. Жасаса эч мындай бир оорчулугу жок. Эгерде сен жасай албай аткан болсок, бул жерде биз баягы ишти бөлүштүрүп берүүнү билбей атабыз да. Эгерде ишти бөлүштүрүп берүүнү билген болсок, башта мисалы үчүн бухгалтериясында өзү кармап жүргөн кишилер да, ошондо ошолорго кыйын болуп атат да. Тетрадка жазып, өзү кармап жүргөн кишилер да. Сен бухгалтерга бирөөгө бер десең, ага ишенбейм дейт да. Ишенбейм, же болбосо ишеничтүү тууганы керек, эжеси керек, мындай бир аябай тааныш адамдар керек да. Болбосо пайда канча экенин билип алат деген түшүнүктөр бар да адамдардачы. Эгерде сен ошондой ойдо жүрө берген болсоң, албетте сага кыйын. Мисалы үчүн, эгерде сен компанияны чоңойтоюн деп аткан болсоң, мындай бир аябай туура иштетейин деп аткан болсоң, анда сен профессионал алышың керек. Профессионал сен тууганың болбой калышы мүмкүн. Сен туугандарыңдын ичинде профессионал жок болгон болсо эмне кыласың? Эч кандай жаап коесуңбу? Жаап кое албайсың да. Ошон үчүн бул жерде каалайбыз, каалабайбыз, биз бирөөгө ишениш керекпиз да. Ишениш керекпиз. Ишенбесек биз алдыга жыла албайбыз. Бухгалтериясына ишенишиң керек, кагаз иштерин жүргүзгөнгө ишенишиң керек. Мисалы үчүн ошол кагаз иштерин башка бир кишиге бер, аткарат аны. Аны билген кишилер толтура. Сен билбесең эле кыйын болуп жатып калыш керек Кыргызстанда. Кызык да. Сен билбесең, сен билбейсиң да. Себеби сен дордойду билесиң, секти иштеткенди билесиң. Ооба сен кагаз иштерин билбейсиң. Аны билген кишилер бар, толтура. Ошолорго бер, алар үчүн оңой эле нерсе бул. Сен үчүн эле просто сен билбегениң үчүн кыйын боло берет да. Ошон үчүн ишеним аябай маанилүү нерсе. Анан эгерде башта сен налог төлөбөй жүргөн болсоң, бул жерден түшүп каласың. Сен налог төлөшүң керек андан кийин. Ооба, сен эми төлөбөй жүрө бергенде баягы өзгөрүлбөйт, эми сен өмүр бою эле төлөбөй жүрө бересиң. Төлөш керек да налогду. Төлөшүң керек, ушундай бир иштерге аткарыш керек ушуларды. Демек, пайданы көрө берсе болот, башкалар көрсөтө берсе болот да. Көрүп калбаш керек деп. Катып жүрө бербейт. Кызыксың да. Мурат акыл эстүү адам, акыл эстүү эмес, ичинде отурган швея дагы эле канча пайда көрүп атканын түшүнүп эле, билип эле турат. Эсептеп коюшат. Эсептей эле коет. Мисалы үчүн, бул модельди Валберсте сатып аткан жоксуңбу? Сатып атасың, канча сомдо сатып атасың? Көрсөтүп эле сатып атпайсыңбы? Азыр Валберс көп пайданы көрсөтүп атат, салыштырмалуу. Канча сомдон тигип атасың, канча сомдон. Мындай айтканда, баягы тар түшүнүктөн чыгышыбыз керек да бизчи. Эски түшүнүктөн чыгышыбыз керек. Сенин канча иштеп атканыңды билет адамдар. Билет, мындай эле билип коет. Канча адам иштеп атат? Сразу эле айтып коем, мен мынча жылына мынча пайда таап атасың деп элечи, мисалы үчүнчү. Адам иштеп аткан адам санына карата эле билсе болот аны. Анан ойлойт да, мен бекитип атам, мен билип атам, мен аябай мындай секретный бир нерсени кармап атам. Андай эмес да. Ал түшүнүктөн чыгыш керекпиз биз. Ал түшүнүктөн чыгыш керекпиз. Ошол мисалы үчүн налог маселесинде делечи, төлөш керекпиз. Сен төлөбөсөң мамлекетке, анда сен каягың патриотсуң сен. Каягың сен мекен Кыргызстан, мейдин Кыргызстан деп сен мактанбагын да анда. Сен мейдин Кыргызстанды чаптайсың, анан налог төлөгүң келбейт. Кыргызстанды колдонгуң келет, бул коңшу мамлекеттерге арзан жетиш үчүн. Налог төлөгүң келбейт. Анда сен кандай адамсың Кудай алдында? Сен милдеттүү түрдө сен төлөй турган мамлекет алдында карыз нерсени сен төлөбөй туруп, анан көчөгө чыгып 5-10 сом садака берип өзүңдүн жүрөгүңө баягында тынчтандырбай эле кой да. Аякта же болбосо бир жерге барып топ берип, же болбосо бир кайрымдуулук иштерди кылып коюп, сен өзүңү бир мындай Кудай алдында бир башкача көрбөдү да. Сен Кудай алдында дагы, мамлекеттин алдында дагы сен милдеттүү карызыңды бербей атасың.
Сен буну берип кой. Ушул башка больницалар жакшы иштесин, мугалимдер жакшы иштесин, жаш балдарга пособие алсын, пенсияларды алсын. Сен ошолорго бергиң келбейт экен дагы анан бияктан дагы анан жакшы бир ишкер болуп чыккың келет. Болбойт андай. Ошон үчүн биз мамлекетке сенин канчалык ишкер экендигиңи билиш үчүн сен төлөгөн налогуңан эле билинет. Сен кандай адам экендигиң, сен сараңсыңбы, сараң эмессиңби, сенин төлөгөн налогуңан билинет. Ошон үчүн 10 адам иштетсең дагы ачык Кудай астында төлөп коер. Ал менен эчтеке болбойсуң. Ал күн келет, ошол 10 адамдан качып жүргөн күнүң эстеп алып күлөсүң да. Сен эгер эртең чоң ишкер болосуң да. Чоң ишкер болгондо сен бул болбогон акча болуп калат да. Анан ресторандарда да той өткөрөсүңөр, башкаларды кыласыңар, налог төлөбөйсүңөр. Анда кандай нерсе? Туура? Чоң машиналарды минесиңер. 2 этаж үйдөн лестница менен түшөсүңөр дегендейчи. Бирок налог төлөбөйсүңөр. Бул мына ушул биздин эгерде сен өсөм деп аткан болсоң, анда сен налог төлө. Өсөм деп аткан болсоң. Биринчи эле шаг ушул жерден башталат. Анан сен ошону бербей атып, анан сен жумушчуга кыйратып мамиле түзбөйсүң. Сен ошону бербей атып, анан сен башка бир партнерлор менен жакшы неме түзө албайсың. Башка партнерлор дагы келе турган ар кандай кишилер дагы сен төлөгөн налогуңа карата мамиле түзөт сени менен. Европада тапкан кирешенин 51% мамлекетке төлөйсүң. 51%? 51%. Пайдан? 49 да эмес, 51%. Же 50 да эмес, 51% төлөйсүң. Бул жерде болбогон эле кичинекей эле бир налог чыкса, жок, мен бербейм, берсем болбойт, башка ушул сыяктуу сөздөрдү айтабыз. Же болбосо мамлекетке төлө десең, мамлекет аларың жеп коет дейт. Сен биринчи берип кой, жеп койсо, Кудай алдында онун өзү жооп берет. А сен бербей туруп эле анан кийин эмнеге күмөн санайсың? Сен бер да. Балким жебейттир. Жебейт эле негизи. Алар деле ошо мамлекетти өнүктүрө эле деп аткан адамдар. Алар деле ошо мындай кылайын деп аткандар. Сен өзүң милдетиңди аткарып кой, анан бербей туруп эле башка бирөөнү жамандаганда эмнеге андай маселе болот? Демек, бул нерселерди бериш керек. Жана бир цехтегилер неме дейт экен да, USAID-тен мен грант утуш керек. Неге Сүймөнкул Жолдубаев эле ута берет дешет экен да. Мага көп жабат да ушинтипчи. Сен кантип аласың грант дейт. Анан айттым да, сен төлөгөн налогуң барбы 3 жылдык, акыркы 3 жылдык төлөгөн налогуң көрсөт десең, биз мындай эле сүйлөшүп коебуз дейт. Мындай эле сүйлөшүп койгон болсоң, анда сага бербейт грант. Алар дагы сен канчалык мындай туура ишкер экендигиң төлөгөн налогуңан билинет да. Ошону карашат, а? Ону карашат да. Карашат, анан сен аяктан бекинип, качып жүрүп, анан бияктан дагы грант алгың келет. Кантип берет сага? Мындай сенин сапаттуу ишкер экендигиң налогтон. Налогтон билинет. Жеңил өнөр жайында барды, өткөндө бир эмеде бүгүнкү күндүн баатырлары деп айтышты да. Ошол сөзгө кошуласызбы? Баатырлардан дагы айтканда эл багар деп айтсак. Эл багар. Эскиден биздин чыгармаларда Конжо жаш болсун, башка жерде ууга чыгып, анан элин бакчы экен. Ошол сыяктуу жеңил өнөр жайындагылар бүгүнкү күнү эл багарлар. Эл багар. Эл багар деп айтсак туура болот. Аны дагы мындай дагы кооздоп айткым келет негизичи. Чындыгында бул кишилерде бир өзгөчөлүк бир жөндөм бар. Бул кишилерди биз көтөрүшүбүз керек, макташыбыз керек. Бул кишилерден ушундай түшүнүктөгү элдерди биз көбөйтүшүбүз керек. Мен ишенем, бирок Кыргызстанда мындай түшүнүктөгү элдер аябай көп. Мындай айтканда өндүрүшкө болгон ички мындай духу бар кишилер аябай көп да. Өткөндө Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын юбилейи болду. Ошол жерден бир 200дөн ашык жеңил өнөр жайындагылар чогулушту да. Анан көпчүлүгү эжелер экен. Анан ошол эжелерди айттыңыз эле. Булар өмүрүн ушул немеге арнады, элди багып жүрөт. Буларга грамотаны бериш керек, медалды бериш керек депчи. Бул медал чындыгында бул эжелерчи. Бул эжелер
чыбыр сумканы көтөрүп алып, Россиялап, талалап жүргөн эжелер да. Ошондой эжелер. Булар чындыгында бир мындай жол салган эжелер да. Жол салган эжелер. Буларды макташ керек. Буларга чындыгында баягы медаль аздык кылат буларга. Чын айтайын. Мен деле кийин келдим. Мен карго ачылгандан кийин ич баштадым. Мен чын айтайын. Мен поездда ташыганда мен эжелерди көрчүмүн. Поездда ташыган адамдарды. Булардын кылган эмгегин көрүп, эстеп, мен мисалы үчүн мындай бир аябай оор абалдан өтүшкөн да. Буларчы бүгүнкү күнү жаш балдар азыр өндүрүшкө келип башташты, булар билишпейт. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстанды эмне үчүн Италияга салыштырып, кичинекей Орто Азиянын Италиясы же болбосо Азиянын Италиясы деп неметсек, мисалы үчүн эмнеге салыштырабыз? Себеби булардын салган эмгеги аябай чоң да. Ошол эжелердин Кыргызстанда ошол баягы мындайкында моданы түшүнгөн, моданы жарата алган адамдардын ошондой адамдар көптүк кылгандыгы үчүн бүгүнкү күнү ушул кыргыз швейный тармагы жакшы өнүгүп келатат да. Ошол түшүнүктү, ошол духту бере алган ушул эжелердин таасирлери чоң да. Булар чоң. Мындан кийин жаңы поколение келе жатат, алар окумуш дагы көтөрөт ушул нерсени. Ошол нерсенин болушу биздин Кыргызстанда аябай чоң мүмкүнчүлүк. Бир сөзүңүздө бир эме дедиңиз, ушул суроону сөзсүз сурашым керек. Бүгүнкү күнү аналитиканы күчтүү кылган адам ийгиликке жетет дедиңиз эле да. Аналитиканы кылган адам. Бүгүнкү күнү бизнесте кандай иш алып барабыз, эмне кылсак болот деген суроолор аябай көп болушу мүмкүн эл арасында. Бүгүнкү күнү мындан ары кимдер жакшы бизнес кылышы мүмкүн дегенде аналитиканы кимдер жакшы жүргүзө алган болсо, ошолор жакшы бизнес кылат. Айрыкча бул маркетплейстин ичинде. Маркетплейстин ичинде эң жакшы аналитиктер бүгүнкү күндө дагы аябай жакшы мындай ийгиликке жетет да. Ошон үчүн мындан ары биз баягы жакшы сүйлөп, жакшы көрсөтүп неметкенде маселе жок. Сатуучу жакшы болуш керек деген маселе жок. Сатуучулар бүгүнкү күнү ишин жүргүзөт, бирок көбүнчө ошол аналитиканы жүргүзгөндөр жакшы. Аналитиканы жүргүзгөндө дегенде алдыда кандай нерселер актуалдуу болот? Актуалдуу, бүгүнкү күнү кандай нерселер актуалдуу болуп атат, кечеги күнү кандай нерселер актуалдуу болгон, багыт кайсыл жака кетип атат. Ошол нерселерди түшүнүш керек. Ошол нерсени түшүнбөсөң, анда сен болжолду баягында уруп барып тордо келип көрүп, анан элдер сурап атат. Элдер мынаны кайра сурады деп туруп барып тикчелек го мисалы үчүн. Азыр эми ондой болбой калды да. Азыр бүгүн тырк этип чыгарып көрсөң, мисалы үчүн, ооба аяктан эме болушу мүмкүн, бирок ошону аналитика кылып алып туруп жүргүзүп, анан кийин кайсыл жерде боштук бар, кайсыл жерде талап бар, кандай нерселерге талап бар, бүгүн эмне жетишсиз болуп атат рынокто, ушулардын табып алып туруп кыла турган болсоң, кетет да. Мисалы, азыр айтып атпайсызбы, жаштарда аналитикасы күчтүү болгон адам бүгүнкү күнү ийгилик жаратат тез аранын ичинде депчи. Ошондой сиз билген мисалдар барбы? Азыркы күнү мисалы үчүн менде бир балдар бар, жаш балдар, 17 жаштагы балдар. Ушул балдарда кээ бир ошол бүгүнкү күнү жаштардын талабын түшүнгөн, анан ушуларды мындай бир алардын вкусун түшүнгөн дегендей бир аябай бир мындай жөндөмдөр бар экен да ошол балдарда. Ошол жигиттер бүгүнкү күнү мындай окумуштуу да чоң сооданы кылып коет да. Тез арада. Ошол баягы 20 жаштагы балдар көбүнчө бүгүнкү күнү баягы миллионер болуп кетип аткан жигиттер ошол туура аналитиканы жүргүзгөн ушундай чоң нерселерге алып келип калдык да. Мен ушуга бир мисал катары Кытайда бир эмени уктум да. Бир ишкер рынокту анализ кылат алдын ала. Анан кайсы бир күнүмдүк турмушта элдин баарына керектүү болгон
бир товарды тандап чыгат экен дагы. Анан ошодон 1 миллион штук складка коюптур. 1 миллион штукту коюптур эле. Анан блогерлер менен интернет магазиндерге бүт бардык жакта реклама берет. 1 жуманын ичинде сатып бүтөт да. $1 эле көргөндө $1 миллион. Ооба. Мындай нерселер бүгүнкү күнү аябай көп болот. Мындан ары көп болот. Мындан ары көп болот. Ушундай адамдарды шок кылган, адамдарды мындай таң калтырган мындай ыкмалар мындан ары көп болот. Ошон үчүн бүгүнкү күнү биздин маанилүүлүгүбүз ушул жерде болуш керек. Өзүңө жаккан модельди эмес, аларга кимге бүгүн элге кандай эл эмнеге муктаж, ошолордун муктаждыгын чечем деген болсоң, аларга ошолорго кимге эмне керек болуп атканын туура бере алган болсоң, анда бүгүнкү күнү баягы мындай эгерде сен товарды өндүрүп эле жетишкен болсоң, көп сооданы кылса болот. Чоң сооданы кылса болот. Демек, клиенттер жок калды, товар сата албай калдым, соода болбой атат деген ал өзүбүздүн иштебей атканыбыздын аракетибиз жок. Өзүбүздүн өзгөрбөй аткандыгыбызда. Өзүбүздүн өзгөрбөй атканыбызда. Могу же болбосо жанагы азыр кагаз иштери чыгып кетти, маркировка дагы аяк бияк деген кагаз иштери чыгып кетти. Ол себеп эмес. Ал себеп эмес. Ал бүгүн сенин өзүңдүн өзгөрбөй аткандыгыңан улам бүгүн иштин солгундашы көрүнүп атат. Демек, кайсы бир ишканада иши жүрбөй атса, жетекчисинен көз каранды. Ошол кишиден көз каранды. Өзгөрбөсө, ошол кишинин ой жүгүртүүсүнөн компания жогору өспөйт. Эгерде ал киши бүгүнкү күнү ал кишинин убагында компания артка кетип аткан болсо, анда ал киши чыгыш керек, алдыга жылдыра турган кишилер келиш керек. Ал киши өзү ошол кээде баягы Өз бизнесмен, өзү тормоз, өзү двигатель болуп турат да. Ошол ошол жерге чейин тартып келди. Анан кийинкисин өзгөрүүгө жол таппай турат да. Ошол учурда же кеңешчилерди көбөйтүш керек, же башка ошол жолду түшүнгөн, тарта турган кишилерге бериш керек да. Симонкул аке, бүгүн биздин эфирге келип бергениңиз үчүн чейин ыраазычылык билдиребиз. Сиздин акыркы биздин бул жеңил өнөр жайындагыларга сунушуңуз же болбосо ой пикириңиз. Жеңил өнөр жайындагы иштеп аткан кишилерге бүгүнкү күнү баштагы бизнес модель бул 20-жылы эле токтогон. 20-жылдан бери эле өзгөрүү болуп келатат. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө аябай эле жакшы өнүгүп кеткен. Бул онлайн сатуу ыкмалары. Мындан ары да бизде дагы ушундай болот. Биз бүгүн мындан ары тез өзгөрүүлөргө даяр болуп, өзгөрүүлөрдү кабыл алып, ошол жактарга тез иштебеген болсок, биз калып калышыбыз мүмкүн. Бир эле нерсе ошол өзгөрүү. Ал менен достошушубуз керек. Телефон менен достошубуз керек, эми башка айла жок. Биз мындан ушуну менен жашайбыз, ушуну менен турабыз. Башка жолу калбай калды го. Бир органыбыз болуп калды. Симонкул аке, сизге терең ыраазычылык. Буюрса алдыда дагы да сизди чакырып турабыз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат.